Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема функция. Функциялар деген көбүнчө суроолордо функцияларды f менен q, кээде k деп деле, кээде a деп деле бериле берет функциялар. Функциянын ичинде бул x деген ордуна өзүнүн домейндеги сандар, мисалы x'тар натуралдык сандар болсо, анда бияка натуралдык сандар коебуз. Эгер целый сандар болсо, анда целыйларды коебуз. Ушинтип бияка сандарды коюп, анан мындан башка сан чыгат функцияга сан салганда. Ошондо функцияга бир сан салганда эки башка сан чыгышы мүмкүн эмес, дайыма бир эле сан чыгат. Функциялар көбүнчө барабар деп туруп какой-то бир мисалы x квадрат плюс 2x деп, мисалы ушундай функция берилиши мүмкүн. Бирок кээде функциялар дагы башкача болушу мүмкүн. Мисалы функция барабар эгер x 0дон чоң болсо x квадрат, x 0га барабар болсо анда x барабар анда 1 чыгарат, а x 0дон кичине болсо анда x'ин 4-нчү даражасын чыгарат деген мисалы ушундай функция болушу мүмкүн. Функциянын түрлөрү көп. Бул функциянын суроолорунда мисалы берки суроолордон x, y же a, b'ни таптап атса, бул функциядан биз функцияны табышыбыз керек. Ошондо бүгүн могу 5 суроонун 3-ünü карайбыз. Биринчи суроону карасак, fx минус fy барабар x минус y. Биякта fx кандай болушу мүмкүн? Fx эмнеге барабар болушу мүмкүн? Мисалы fx барабар x десек болот. Анткени fx'ин ордуна x'ти койсок, x минус y барабар x минус y болот. Бул туура. Значит, fx бул жооп. Мына бул суроону таптык десек болбойт. Анткени биз деген fx'тин бардык түрүн табышыбыз керек. Функция кандай боло алат? Ошонун баардыгын таап чыгышыбыз керек. Мындан башка дагы түрлөрү барбы? Өзү биякта ошондой fx менен fyдын айырмасы x менен y'нын айырмасына окшош экен. Анда мынакей члендерди өткөн болсоңор, анда оюңарга келиши мүмкүн. Fx барабар x плюс c деп. C деген бул констант деген неме? Бир белгилүү сан, өзгөрбөгөн сан. C любой сан болушу мүмкүн. Бирок бир эле сан болот да, дайымачы. Ошондо мисалы fx барабар x плюс c болсо, ошондо ордуна койсок, x плюс c минус fy'нын ордуна койсок, y плюс c бул барабар x минус y дейт. Бул жакта кашаны ачсак, ошондо x минус c болот да, бул y болот да, бул c менен могу c жолушуп кетип туруп, x минус y барабар x минус бул туура болот. Ошондо бизде моундай да жооп бар экен. Эми могул экөө бир эле жооп, анткени буякта c'нын ордуна 0 коюп койсок, бул болот да. Ошондо могул эле общий главный жооп. Мындан башка дагы жооптор болушу мүмкүнбү? Мындан башка жооптор, мисалы дагы кандай жооптор болушу мүмкүн? Анан функцияларды чыгарып атканда x менен y'дин бияка x менен y'дин ордуна любой сандар кете берет да. Анан ошол жака өзүңөр каалаган 1, 0, көбүнчө 0 менен 1 койсо жакшы нерселер чыгат, коюп чыгарса болот. Мисалы мына жактан y'дин ордуна 0 коюп көрөлү. Мына y'дин ордуна 0 койсок, ошондо fx минус f0 барабар x минус 0. Бул барабар x. Биякта могу f0 бар. F0 деген могу ичинде 0 турат. Биякта белгисиз сан эмес, x же y деген сыяктуу сан эмес, биякта именно 0 турат. То есть бул белгилүү бир эле сан да. Анда муну констант деп бир c деп алсак болот. Ошондо fx минус c барабар буякта y'дин ордуна 0 койгонбуз. Ошондо могу x минус 0 барабар x болду. Ошондо бул барабар x-ка. Бияктан fx барабар x плюс c деп чыкты. Мынакей. Fx барабар x плюс c деп биз таптык.
Ошондо ушул эле жооп бар экен. Мына биздин 0-ду койгонубузда ушул эле жооп чыкты. Мындан башка жооп жок. Ушинтип биз биринчи суроону чыгардык. Ошондо биринчи суроону чыгарыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Y 0 коюп койсок эле өзү чыгат экен. Мынакей. Y-н ордуна 0 койдук. Ошондо Y-н ордуна 0 койсок, fx минус c барабар x чыкты. Анда fx барабар x плюс c деп жооп чыкты. Ошентип биз биринчи суроону чыгардык. Эми экинчи суроону карайлы. Экинчи сурообузда fx плюс c барабар x квадрат плюс 8x плюс 16 дейт. fx'ти тапкыла дейт. Бизде fx плюс 3 берилген. Эми x'ти кантип табабыз? X кантип тапсак болот? Бияктан биз деген азыр биякта x плюс 3 болуп атпайбы? Ошондо буяктан x'тин ордуна y минус 3'тү койсок, ошондо мо x плюс 3 дегенде x'тин ордуна y минус 3 коюлганда y минус 3 плюс 3 болуп туруп, мо экөө жолушуп y жалгыз калат да. Ошон үчүн биз x'тин ордуна y минус 3'тү коебуз. Мынакей койсок, ошондо f y минус 3 плюс 3. Анан биякта ошондо y минус 3 квадрат плюс 8 көтүлгөн y минус 3 плюс 16. Бияктан качан ачсак f y минус 3 плюс 3 болот. Минус 3 менен плюс 3 жоюлушуп туруп, y өзү жалгыз калат. Мынакей. Анан биякта уже y менен какой-то бир узун сан болот. Аны силер өзүңөр эсептеп чыгаргыла. Эми бияктан y-дин ордуна кайра x'ти койсок, ошондо fx. Биягы бул сан. Ошондо fx барабар бул деп табабыз. Бирок биз ошондо буяктан мен y койбодум, x ордуна y минус 3'тү койдум го. Бияктан просто силер жакшыраак түшүнүш үчүн муну кылдым. А так өзү ошо функция менен көп иштеп, функцияны жакшы түшүнүп калгандан кийин что ушунун баарын жөн эле x'тин ордуна x минус 3'тү койдум деп чыгарып кете бересиздер. Ошондо x ушул жактагы x'тардын ордуна x минус 3'тү койсок, ошондо могу x ордуна x минус 3'тү коебуз. Ошондо x минус 3, анан плюс могул 3 бул барабар биякта x'тардын ордуна x минус 3'тү коебуз, унутпагыла. 3 квадрат кошулган 8 x минус 3 плюс 16. Ошондо биякта минус 3 менен 3 жоюлушуп туруп, биякта x калат. fx барабар могу санга. Биякта качан ачып эметкендерди өзүңөр эсептеп чыгаргыла. Биягы уже оңой эле да. Эми fx'ти ошентип силер табасыңар. Биз экинчи суроону ушинтип чыгарып бүтүрөбүз. Эми биз үчүнчү суроого өтөлү. Үчүнчү суроодо f бул төмөнкү 3 шарттарга канатталган функция. Ошондо f функциялардын биринчи берип атканда ушундай белги берет. Бул биринчи менен экинчи суроодо жөн эле функцияны тааныштырган үчүн мындай берилген жок. Мен жазган жокмун, берилген жокмун. Ошондо биякта көбүнчө функцияларды башталганда мындай домейнин берилет. Бул деген ичине n'дер коюлат, натуралдык сандар коюлат, анан натуралдык сандар чыгат деген билдирет. F'ге ошондо fx бул барабар какой-то сан да, бул x деген натуралдык сандар гана салынат. Ошондо бияка деген башка терс сандарды же иррационалдык сандарды салганга болбойт. Анан биякта натуралдык гана сандар чыгат. Бул биринчиси. Эми экинчисинде беришинде тамыр астында fx бул чоң же барабар f1 плюс fx. Биз буга чейинки сабактардан өткөндө барабарсыздыктарды өткөнбүз. Ошондо унутпадыңар, что
Бул арифметикалык орто сан. Арифметикалык орто сандан кичинекей эмне геометриялык орто саны. Биякта f1 менен fx'in арифметикалык орто саны болот. Анда f1 менен fx'in геометриялык орто саны тамырасында f1 көбөйтүлгөн fx. Ошондо биякта тамырасында fx бул чоң же барабар. Бул эки чоң же барабар да. Ошонун тамырасында f1 анан fx болду. Эми өчүрүн болбойт экен. Окей. Ошондо тамырларды жоюштуруп салсак, fx чоң же барабар f1 көбөйтүлгөн fx калат. Эми бияктан карагыла. Бул функциядан натуралдык гана сандар чыгат дейт. Анда биякта 0 чыкпайт. 0 натуралдык сан эмес. Анда бизден fx'тер 0го точно барабар эмес. Анда fx'ти коркпой эле жоюштура беребиз. Ошондо биякта 1ден чоң же барабар f1 деп чыгат. Бияктан дагы f1 бияктан натуралдык гана сандар чыгат. Натуралдык сандар эмне? Натуралдык сандар 1ден чоң же барабар. Эң кичинекей натуралдык сан 1 да. Ошон үчүн чоң же барабар. Анда бизде f1 1ден кичинекей же барабар, анан 1ден чоң же барабар. Анда бияктан эмне чыгат? f1 точно 1ге барабар. Мына биз уже экинчисинен f1 барабар 1 экени чыгардык. Эми эң акысын карап көрсөк, ушунда эмне дейт? Биз f1 1ге барар экенин билебиз. Ошондо бияктагы f1'ин ордуна 1 жазабыз. f1'ин ордуна 1 жазсак, fn үстү астында бир жолу жазылбай калат, бөлүүнчүсү болуп. 2n кемитилген ичинде 1 квадрат. Анан биякта n'дер 2ден чоң же барабар. Ошондо маяктан кашан ачып квадратты көбөйтсөк, ошондо эмне дейт? fn барабар 2n минус 1. Ошондо бизде fn f'ти табышыбыз керек. Ушундай функциялардын баардыгын тапкыла. Ошондо бизде эмне чыкты? Бул деген n 2ден чоң же барабарга да. Анда f барабар ошондо эгер x барабар 1 болсо, анда 1ди чыгарат. f1 барабар 1. Эгер башка немелерде, то есть ушундай x 2ден чоң же барабар болсо, анда 2x кемитилген 1ди чыгарат. Мынакей бул биздин жооп. Сабакка катышкандарыңыздарга чоң рахмат. Бул функциялардын биринчи сабагы бүттү.